35 жылдын ичинде мындай тарыхый окуя болгон жок. Бирок Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгончо бул келечекте биздин өзүбүздүн геосаясаттык салмагыбызды, дымагыбызды бүгүнкү күнгө жеңишке жеттик да. 142 мамлекет бизди колдосо, мына БУнун мүчөлөрү 193 мамлекет болгондон кийин мен ойлойм бул аябай чоң жеңиш Кыргызстан үчүн. Анан карап көрсөк, мына 2 жылдын ичинде тышкы иштер министрлиги президент дагы кайрылуу жасабады. Биздин ролубузду, дүйнөдө кандай коопсуздук колдойбуз, аймактык кандай көйгөй маселелер бар. Аны көрсөтүп, анан биздин Кыргызстандын өзүбүздүн позициябыздын, анан биздин кызыкчылыгыбызды көрсөткөндөн кийин, бул Азия мамлекеттери, Африка мамлекеттери, башка мамлекет колдогондон кийин бул менени көрсөтөт. Биринчиси белгисиз, Кыргызстан өзүнүн геосаясаттык салмагы дүйнөдө аябай чоң болду. Биринчиден, экинчиден ишеним чоң бар. Тышкы саясат боюнча Кыргызстан өзүнүн тажрыйбасын, башкалардын көйгөй маселелерди болгон бүгүн дүйнөдө мындай БУнун масштабында Кыргызстан чече алат. Чындыгында бул өлкөбүз үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдүн терезеси эле эмес, эшиги болуп атат, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн. Биз муну менен бир гана өлкөнүн өзүнүн маселелери же болбосо Борбордук Азиядагы маселелер менен эмес, жалпы Борбордук Азия мамлекеттеринин, андан тышкары Азия жана Тынч океан аймагындагы 53 мамлекеттин өкүлү катары ушу коопсуздук кеңешинде көптөгөн маселелерге дүйнөлүк күн тартипти, дүйнөлүк талкууга алына турган маселелердин күн тартибин аныктоого кошулабыз. Ал жерлерди, демилгелерди дагы жаңы деңгээлер менен чыксак болот, аларды ишке ашырсак болот. Андан тышкары ошол жерде дүйнө үчүн жалпы эл аралык аренада өтө актуалдуу деп эсептелген маселелер боюнча түзүлө турган комитеттерге, жумушчу топторуна мүчө болобуз. Бул биз үчүн дипломатиянын өнүктүрүү жана Кыргызстандын өзүнүн эл аралык аренадагы субъектность деп коебуз, субъекттүүлүгүн, башкача айтканда ошол добушка ээ экендигин, эгемендигин бекемдей турган күчүрүк болот. Кыргызстан 35 жыл катар мындай кедей, күчү жок, жеңи жок өлкө катары эсептелип жүргөндө, бирок ошо 3-июнда өткөн добушту биз көрүп атабыз. Жыйынтыгы Кыргызстан үчүн абдан жакшы болуп атат. Себеби биз эми башыбызды көтөрүп эле, тизебизден туруп эле ачык эле айтабыз да, биз кыргызстандык, биз мындай өзүнүн бутун турган өлкөнүн жарандарыбыз деп айтсак болот да. Бул биз үчүн мындай өлкөбүздүн аброю көтөрүлүп атканда, албетте кыргыз жарандарынын деле аброю көтөрүлүп атат да. Ошону айтып атканда, албетте Кыргызстан ушу чоң жеңишке жеткендигине президент Садыр Жапаровдун жүргүзүлгөн тышкы саясаттын артынан ээ болгон үчүн деп эсептесек болот.